Мамлекеттик ипотекалык компаниядан кандай процесс кетет деген суроолорго жооп бере кетейин. Биринчи, мамлекеттик ипотекалык компаниянын официальный сайтынан каттоодон өтөсүздөр. Азыркы учурда интернет баракчаларда мына ушул сыяктуу видео материалдар таркап жатат. Бирок мындагы маалымат толугу менен чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниясы эскертет. Учурда видеодо айтылып жаткан банк менен компания ортосунда эч кандай акциялык иш-чаралар жүргөн жок. Болгону компаниянын атын жамынуу аркылуу өздөрүнүн кызыкчылыгын ишке ашырып, элден каражат өндүрүүнү көздөйт. ГИКтин атын жабынып, кээ бир жарандарыбыз ушундай бир маалыматтар таратып атат да. Буга ишенбөңүздөрдү чакырабыз, урматтуу жарандар. Анткени бүгүнкү күндө эч кандай акциялар уланган жок, эч кандай баягы регистрация кылып берүү үчүн, ГИКтин кезегине коюп берүү үчүн эч кандай төлөмдөр алынбайт. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн кеңселерибиз бар. Ошол жерге дагы барып, жана ошондой эле онлайн эле бекер консультациялык бекер катталып алса болот бүгүнкү күндөчү. Бул жарандарыбыз 40 000 рубль алабыз. 40 000 рубль биздин эмебиз депчи, баягы акыбыз 25 000 рубльдан скидка кылып атабыз деп, жалган маалымат менен өздөрүнүн кызыкчылыгын колдонуп, ушул жол менен акча табып жатышат да. Туура эмес маалымат таратып жаткан бул жарандардын мыйзамсыз аракети быйылкы жылдын баш ченинде да байкалып, милиция тарабынан Москва шаарында кармалып эскертүү берилген. Алар мындай аракеттерди кайра кайталабай тургандыктарын билдирип, түшүнүк кат жазып бергени да кабарланды. Деген менен андагы убада аткарылбай, жалган маалыматтарды таратууну улантышууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан кандай процесс кетет деген суроолорго жооп бере кетейин. Биринчи, мамлекеттик ипотекалык компаниянын официальный сайтынан каттоодон өтөсүздөр. Элдик банкта накопительный счетту ачасыздар. Ошол накопительный счетко сиздер 30%-ын чогултасыздар. Мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап, биз ошол накопительный счеттордун баарын ачып беребиз. Азыркы учурда биз түшүндүрмө иштерин бизге беришти, биз түшүндүк, баарын эскертүү берилди. Жана мындан кийин биз эч кимди очередке коюп же мамлекеттик кызматта мамлекетке тиешештүү нерселерди эч кандай биз очередке коюп жана андай кылбайбыз. Ошол себептен бизге кайрылбай, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн адистерине кайрылыңыздар. Мындан улам мамлекеттик ипотекалык компаниясы калкты шылуундардан сак болууга чакырат. Компаниядан үй алуу үчүн кезекке турууга акы алынбайт жана ал үчүн эч кандай акциялар өткөрүлбөйт. Кезекке турууну каалагандар мекеменин каалаган кеңсесине барып, же онлайн маалымат алуу менен акысыз каттала алышат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен Элдик банктын ортосунда ооба келишим бар. Ал топтолмо ипотека. Топтолмо ипотека бул кандай? Топтолмо ипотека биринчи биздин ГИКтин сайтынан регистрациядан өтөт. Өткөндөн кийин Элдик банкка барып эсеп ачат. Булар ошол эсепти акы кылып алыптыр да. Эч кандай акы жок. Өзү барып туруп эсеп ачкандан кийин минимальный 6 ай срок ичинде минимальный 6 айда, 1 жыл 2 жыл чогутуп 30%-ын. Ал 30%-ын чогуткандан кийин ошол учурдагы үйдү тандагандан кийин канча сумма болот, ошонун 20%-ын Элдик банк кошуп берип туруп, андан кийин үйдү брондоп 50%-ын берип, андан кийин ошол үйдүн курулушун күтөт. Ошондой бир ортодо келишимдер бар. Эч кандай акциялар бүгүнкү күндө жок. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалыс Омаралиев, регион Бишкек.